Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз элим, урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарга салам. Эфирде спорт мейкиндеги көрсөтүүсү. Мынакей көптөн бери күткөн күн дагы, мезгил дагы келди. Күтүрөгөн күз мезгили дегендей. Жайы менен жалпы биздин YouTube телеканалы жайкы эс алууда болдук. Анын ичинде биз дагы дегендей бүгүнкү биздин чыгарылышта ошол акыркы күндөрү дүйнө жүзүндө Кыргызстанда популярдуулукка ээ болуп бара жаткан эрендердин эр урушу ММА туурасында болмокчу. Ушул ММАнын күнгөй тескейи бир гана ийгилик жана жеңиш эмес, ошонун артындагы көптөгөн тер агызуу машыгууларды көргөзмөкчүбүз. Айрым биздин көрөрмандар таң калып жатса керек, бул эмне үчүн токтомуш баягы залдан эмес, болбосо мушкерлердин жанында эмес, авто унаадан баштады деп. Себеп дегенде залга барып машыгыш үчүн алгач ошол залдын ичине киргенге чейин жетиш керек. Бүгүнкү биздин каарманыбыз бар, мушкер Жакып Тууганбаев деген кыргыздын эр жигити. Ошол жигитти азыр жолдон алып алып, маектешип, баарлашып, багынткан жетишкен ийгиликтердин бардыгын сиздердин назарыңыздарга тартууламакчыбыз. Сиздердин кызматыңыздарда мен Токтомуш Жекшенбай уулу. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Assalamu alaikum. Кандайсың? Жакшы шүгүр. Өзүңө. Калып калды. Жакшы шүгүр. Бүгүн жигиттер деген залга барабыз, э? Сен кайсыл жактан келип атасың азыр? Азыр 5-микрорайондан келип атам. 5-микрорайондон экөөбүз Аламидин базарынан көрүштүк, жолугуштук. Орто сайдан баштап ушул Новополовкага келесиңби? Аралыгы алыс да. Маршрутка менен. Маршрутка менен келгенче эле 1 сааттан ашык болуп калат, кайта үйгө кетип атканда маршрутка токтоп деп жетебиз үйгө. Эми Кудайдын азабы эмне дейм, ушундай кыйналып, алыстан келип, машыгып дегендейчи. Спорт деген өзү ушундай экен. Спорттун машыгып тренировка кылсаң, машыккың келип атканда улам жакшы результатка жетиш үчүн бир ийгилик жаратыш үчүн, э? Азыркы учурда ушул жигиттер деген залга келдик. Бул залда Жакыптан башка да көптөгөн кыргыздын эр жигиттери, мушкерлери дагы машыгат. Ар бирине кененирээк токтолуп, ушул ММАнын артындагы көп кыйынчылыкты жана тер агызып жаткан машыгууларды көргөзмөкчүбүз. Жигиттер деген зал экен. Ассаламу алейкум. Иштер, ушул жигиттер деген залдын башкы машыктыруучусу Рамазан деген эр жигит. Кандайсыз? Жакшы, өзүң? Жакшыбы? Алла шүгүр. Алла каал. Жүрүңүз. ушул жигит деген зал биз ушул жакта машыгабыз. Кыргызстандын эң күчтүү боецтери ушул жакта машыгып тренировка кылышат. Бул биздин раздевалка. Assalamu alaikum. Давай, бисмилlah. Начинаем. Что? Иншаллах, сегодня у нас по заданию грэпплинг будет. Грэпплинг. Балдар ас го. Балдар. Но сегодня не пришли с очкой. А так много людей будет. Мен Талас областы Баката район Кыргызстан деген айылында туулуп өсүп чоңойгом. Ошакта 11 ошактан бүтүп 94 колум шаарга келип өзүм күрөш жүрчүмүн мурун. Залга келип ММА залына эрежелер мушташларына ушу балдар менен келип кичине шык болгондо балдар айтып чыгып көрсөң мушташ көрсөң деп мушташ көрүп биринчи
Ошол жактан көрүп кичине болот экен деп ошон кызыгып кеттик да. Эки сааттык машыгабыз, разминка кылабыз, анан отработкаларды иштейбиз. Ошо аягында спарринг болот. Акыркы жолу Казакстанда Абадан ФСде Карагандада барып мушташып келдик. Аяктан казак мушкери менен мушташып, биринчи раундда уттук. Ошо акыркы минуттарында аяктан Кыргызстан желегин көтөргөн башкача, өзүң бөлөкчө сезесиң, аяктан Кыргызстан желеги желбирезе. Кыргызстан Жакып Туганбаев. Клетканын ичинде иштеген жакшы, анткени бул кийин мушташканда ошо клетканын ичинен неме болбош үчүн көнөзүң да бул клеткага киргенде, клетканын ичине кирип жапканда бул өзү эле бир чоң да, ичинде бир сүр болот клетканын ичинде. Эми клетканын ичине атайын клетка кылган, көнсүн деп, ошого дайым болсун деп. Кээде травма болосуң, бир жериң оорутасың, бирок эртеси күн тренировкага келсең бир буттарың ооруп калышы мүмкүн, бирок ошого карабастан келип тренировка кылабыз. Эми орчулуу болот тренировканын эми. Вот, отключаю руку. Мы здесь и делаем или же в эту сторону. Раз, анакомы. Или же берем, например, вот, отключил, загрузил его, отошел сюда. Раз. Это лампочка, отсюда уже переходим сюда и это отрабатываем. Сейчас отработаем. Залга бул кээде болот, келин келбей ушундай болот да, бирок кой ушунча мээнет кылып аткандан кийин бир күн келбей калсаң да бул минус болуп калышы мүмкүн. Анткени аркы күнү ар кандай техникаларды үйрөтөт агайлар. Күнүгө келсең мыносулуң чарчабаган өзүңө жакшы да. Келгенге аракет кылабыз, калтырбай тренировканы. Намаз деген жигит, мушкер, ошол намаздында эмгегин эл алдында сиздерге көрсөтөлү. Намаз жалпы эле ушул спорт жаатына келгениңе канча убакыт болду? Негизи биринчи баштаган үйдө дипломдордон карап көрдүм. 12-13 жаш 28 килограммдан баштап турдум. Эмне боюнча? Тайский бокстон баштагам. Азыр ММАда кыласың? Азыр ММАда өттүм. Тайский бокс деле мындай дүйнө жүзүндө да аделе мындай атактанктуу, популярдуу Таиландда спорттун бир түрү да. Ошол жактан багы өзүңдүн өнөрүңдү көрсөтпөй эмне үчүн нукту башка тарапка буруп кеттиң? Бир жолу чыгып көрдүм, мага өзүмө жакты. Аракет кылып көрдүм, окшошот экен, өзүмө да жакты. Өттүм көрөш. Канча беттеш өткөрдүң? Профессионалдык беттешти, бир профессионалдык беттеш өткөрдүм 24 августта Талас шаарында, Покровка айылында. Ага чейин любительский турнирлерде көп жүрдүм. Любительский турнирлерде көп эле жүрдүм. Ар кандай вид спортко да чыгып жүрдүм. Ошо быйыл буюрса
профессионалдык тактоонго умтулдук. Ар бир эр жигиттин ушул спорт жаатына келгенин бир багыты бар да, максаты бар дегендейчи. Эми сен өзүң дагы алдыңа койгон чоңдур же кичинедир бир максаттарың болсо керек да, бийик тепкичте турган. Бар, максат бар. Эми любой спортсмен үчүн чемпион болуш керек. Ошо Кыргызстан чемпионатыбы, Азиянынбы же дүйнөнүнбү дегендей. Эми азыр ММА'да эң эле күчтүү UFC болуп атат. Любой азыр спортсмен ММА мушкердин немеси Башкы максаты UFC болуш керек. Ошо мен да UFC'ге чыксам, өзүм мекендин желегин көтөрсөм деген ой максаттар бар буюрса. Ошо аракет барбы? Мүмкүнчүлүк шүгүр, Кудайга шүгүр бар. Байкелерибиз жардам берип атат. Тренерлер мындай залды ачып, жакшы условиялар тузуп берип атат бизге. Шүгүр жакшы баары буюрса. Дагы алдыда көп жеңистер болуп болуш керек деп ойлойм. Эми Кудайым буйруса, сен UFC'ден чемпион болуп келгенде дагы тартайлы сени, Азамат, ийгилик, машыгыңды уланта бер. Кармабайлы. Күлүктү күлүк кылган сайыпкер деп коет. Мушкерди мушкер кылып, ошо жакшы дайындаган, жакшы агай болуш керек биринчиден. Ошо агай болсо агай карап, байске ошо кандай веске эткенде дагы, вести түшүргөндө дагы агай айтып, мындай өзүнүн немелерин айтат. Агай жок, бул спорттон алдыга чыгыш кыйын болуп калат да. Албетте колдоо керек болот, сыртка чыкканга каражат жагынан керек болуп калат. Тренировкада күнүгө тренировка кылганда негизи организмде витаминдер, тери алкуруу жок болот экен да, ошон үчүн витаминдерди ичиш керек экен негизи. Анан ар кандай болуп калат, кээде болуп калат, кээде ичпей калат, ушундай болуп калат. Негизи спорттагы финанс жактан керек экен да, сом болуш керек экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз дагы ушул суроолорду коомчулукка же болбосо ушул залдагы машыгып жаткан спортчуларга, анын арасында ушундай агаларыбызга бермекчибиз. Чыңгыз ага, сиз дагы ушул спорт жаатында жүргөн инсан катары мындай суроода, багы биздин кыргыз мушкерлери бир чоң уюмдун М1 дейбизби, же АСА дейбизби, же UFC'нин белгурун качан алып келесиң деген суроодон мурда жан-жагылуу көтөргөн жүк жеңил болот дегендей, кантип колдоп ошону өзүбүзгө алып келсек болот? Биринчиден биздин мушкерлер дайындык жагынан, демөөрчүлүк жагынан, тренерлер, машыктыруучулар жагынан көп жумуштарды жүргүзүш керек деп ойлойм. Менин жеке оюм жакшы күчтүү балдарды курама команда кылып, аларды тренерский составты дайындап, грэплинг боюнча отдельно, стойкада отдельно, кроссфитте отдельно. Бардык тармагы ММА'да кайсы тармактар болсо, бүт тармактарды бириктирип, ар бир тренер өзүнүн ыкмаларын үйрөтүп, отдельно дайындыктар боюнча питаниясын карап, диетологдор тамак ашын карап, витаминизациясын карап, сборлорго чыгарып, көп каражаттарды сарпташ керек. Бул өтө чоң жумуштардын бири деп ойлойм. Ошондой эле спортчулардын арасында чоң ынтымак керек. Ынтымак болуп, бир залдан бир залга кыдырып, спаррингтерди өткөрүп, схваткаларды өткөрүп, чет жака көбүрөөк чыгып, жакшы сборлорду өткөрүү керек деп ойлойм. Аттуу баштуу байкелер биригип, Кыргызстандын намысын коргой турган, желегин желбиретип турган жигиттерди баарыбыз жапа тырмак колдоп, ошолорго шарттарды түзүп берүү
керек деп ойлойм да. Сиз деле кур адам эмессиз же жөн адам эмессиз дегендейчи айтып коюп эле тим болбостон бир ошондой жолдо же болбосо багытта бир иш кылайык деген өзүңүздөрдүн бир ниет ойлоруңуздар барбы? Иш аракетти баштаган деп айта турган болсокчу. Азыр алдыда биз 3-4 бала байкелерин, өзүң эле байкелер, сен тааныйсың ал байкелеринди чогулуп биргеликте жаңы жумуштарды баштап ошо башатында турабыз. Эми азыркы күндө аны афишировать этип айтпай турайлы. Буюрса иш жүзүнө ашып жумуш жүрө баштаганда четинен сени дагы коомчулукту дагы Баарына маалымдайсыздар. маалымат беребиз да. Ошондой эле Талас Бегалиев байкемер, Данияр Тилибаев байкелер, Руслан Ниязакулов агай дагы чет жакта жүргөн жакшы инсан байкелерлер бар. Ошолор болуп биргеликте азыр жакшы жумушту баштап аракеттин үстүндөбүз. Кудай буйруса, Кудай насип этсе, ошол жумуштар азыркы жакынкы арада ишке жүрүп баштайт. Ошондо чет-четинен баарыңарга маалыматтарды берип баштайбыз. Ушул тармакта жүргөнүңө канча убакыт болду? Бул MMA тармагында жүргөнүмө 3 жыл болду. 3 жыл ошол Эмил Токтогонов агайымдын колуна келгем. Курк Алматинка боецке. Ошол Эмил Токтогонов агайым көп ушунчалык аракет жардамчылыгын берди. Эмне үчүн башка спорттун түрү эмес ММАны тандап алдың? Ошол ММА жакшы болчу да алганда. Азыр деле жакшы да. Азыр деле жакшы, бирок ошол бокско катышкам негизичи. Бокстан ошол ММАга өткөм да. Ак жол агайда болчумун, Спартакта. Ошол ММАга өттүм. Канча беттешет көрдүң жалпы? Жалпы 2 беттешет көрдүм. 2 тең уттум. Ошол жакшы. UFC'нин жазуусу менен, Хабибтин сүрөтү менен футболканы кийген экенсиң. Эми кандай иш аракеттерди кылып жатасың? Иш аракет. Жакшы иш аракет, эми өзүң кандай нерсең спортту өзүң ошону тандасаң, ошого аракет кылыш керек. Бул нерсе өзүңө жакшы, канчалык аракет кылсаң ошончолук береке болот. Ошон үчүн ушул ММА'ды тандагам. Ушул байкелериме бардык нерселерге ыраазымын. Ушул ММА'га тренировка кылганыма, ММА'дин бардык нерсе, ММА сон спорт, бул бардык ар бир нерсе адамдын өзүнө кандай спорт жакса ошол кылат го. Ошон үчүн мага ММА жагат да. ММА'ды сатпаймын, таштабаймын, болгон ошо менен кетем дейсиңби? Веб менен кетебиз. Буйрса да эми аны. Ийгилик. Дагы жакшы уюмдарда Кыргыздын байрагын бийик жерлерде көтөрүп жүрөр. Биздин Кыргызстанда көп улуттуу элдер дагы көп. Менин жанымда турган эр жигит Лизгин улутундагы Кыргыздын мушкери. Жалпы ушул ММА тармагында жүргөнүңө канча убакыт болду? 3 жыл борьба занимался, а потом 4 жыл Рамазана перешел ММА. ММАда машыгып келесиң. Канча беттеш өткөрдүң эле жалпы? 4-0. Бир да жолу утуп элексиң, ни разу не проиграл. Жок. Анан эми сендин эле бир кандайдыр бир максаттарың болсо керек да, целдериң. Цель хочу вот поднять, флаг наш, прославить нашу страну. Хочу М1, а потом оттуда с UFC, как получится, иншаллах, по воле Аллаха. Ну как там получается? Потихоньку получается. Казахстан недавно выиграл пояс. Иншаллах, получится, по воле Аллаха. А сколько тебе лет? Канча жаштасың? 21. 21, да? Все впереди, оказывается. Молодец, красавчик. Мынакей, ушундай эр жигиттерибиз көп болсун, өзүңүздөр уккандай, көргөндөй Кыргыздын
байрагын UFC'de бийик деңгээлде көтөрөм Кыргызстан дейт. ага. Азамат. Ассалам алейкум рахматуллахи ва баракатух. Салам алейкум кыргыз элим. Токтомуш, салам алейкум. Жек. Бул жерде машык атасызбы? Жигит залында жаңы ачылгандан бери машык атабыз. Кудайга шүгүр. Залы условиясы сонун. Бизге Дордой жакка да жакын. Условиясы сонун, бүт баары сонун. Өзүңөр көргөндөй залды деле көрдүңөр, мощный да. Кудайга шүгүр. Сиз мына жакынкы арада ACB уюмунда беттеш өткөргөн жатасыз. Ошондой бийик деңгээлге бир ийгиликти багындырыш үчүн кандай иш-аракеттерди кылыш керек? Эми жакшы суроо болду. Бул эми ал жөнүндө айта кетсем, мына өзүңөр көргөндөй, өзүң деле билесиң, Токтомуш менен көрдүң. Каждый бир серенаға чыгыш үчүн канча деген тери агысабыз. Өйлө кыйын да. Ошол тери агыскан, канча тери акса, эми залдан канча тери акса, бойдон ошончо жеңилдеп коет. Ошо Кудай буйруса даярданып атабыз 4-октябрга боюма ACB уюмунда. Грознойдо, Чечняда болот. Мировой боюнча экинчи орунда туруп калды азыр. Ахмат менен экөө совместный болгондон кийин. Аса уюм. Аса уюм болгондон кийин. Азыр жакшы, Кудай буйруса, даярдык көрүп атабыз. Биякта байкелерибиз, инилерибиз, досторубуз күч биримдикте урам менен жүрөбүз. Ошолор жардам берип атат баары элечи. Жакшы, Кудай буйруса, спарринг паркта иштеп атабыз. Лапада уруп атабыз, күрөшкө барып атабыз. Колдон келишинче эмне керек болсо ошонун баарына аракет кылып атабыз. Ага жардам берген Чыңгыз байке, Талас байкени айтып кетпесем болбойт. Ошолор жардам берип атат. Алла разы болсун. Ушул эмеге ACB уюмундагы решающий боюмда. Чече акыркы. Акыркы чече турган боюм. Ошол чече турган боюмду утулуп калсам ыргып кетем да. Ошо уюмда контракт боюнчачы. Ошон үчүн Кудай буйруса утуш керек. Ошол утууга азыр тынымсыз эмгектин үстүндө кылып атасыз да. Машык ойлоп жүрө берсеңиз үй бүлө бар дегендей, бала чака бар дегендейчи. Ал жагы кандай болуп жатат? Бир багыттуу эми машыгып жатасызбы? Ооба, эми жакшы суроо болду бул. Ошо азыр айтып кеткендей Чыңгыз байке, Талас байке айтып атпайбы, ошолор бүт баарын ушул бойго өз башы менен өз каражаттарын эметип, кийлигишип, ушуга жакшы жардам берип атат. Кудай буйруса, финансы жагын чечип, үйгө бүт продуктыларды бүт баарын алып койгонбуз. Кудайга шүгүр, ушул бойго бүт баарын ойлонбой иним деп жардам берип атат кыскасы. Таластан болот ушул Чыңгыз байкечи. Ошол Чыңгыз байке жардам берип атат кыскасы. Сонун баары. Кудай буйруса эми баары Кудайыман, анан дагы бир жолу айта кетейин, кыргыз элиме кошумча келип анан ушундай даярдык көрүп атабыз. Дагы талкалап салам, майдалап салам деген алысмын. Соперник күчтүү, дагы эле чечен, баягы эле чечен, дагы эле чечен дегендейчи. Ошо мага чечендер салып атат. Кудай буйруса иншаллах баары жакшы болот. Даярдык көрө берели, калганы Кудайыман. Ошо кыргыз элине дуа бергиле эмнеси силер. Ооба, мына ушундай бак сөзсүз түрдө ийгилик жаратыш үчүн, багындырыш үчүн колдоо керек. Баса белгилеп айтайлы, 4-октябрь күнү Грозный шаарында ошол Рамзан Кадыровдун уюмунда Канат Келдибеков беттеш өткөрөт. Буга чейинки бир рет ошол жакта беттеш өткөрүп, ушул жылдын ичинде утулуп калган тилекке каршы. Эми Кудайым буйруса, кыргыз элим дуа кылып турса, жеңишке жетет деген ойдобуз. Андыктан сиздин машыгыңызга дагы тоскоол болбойлу. Ийгилик. Рахмат инем, Алла разы болсун. Урматтуу көрөрмандар, ар бир аткан таңдын батары бар дейт. Ошентип бүгүнкү машыгуу да соңуна келди. Өзүңүздөр көргөндөй кеч болуп калды, түн болуп калды дегендей.
Жакыптан тышкарыдагы кыргыздын эрлери менен шерлерин назарыңыздарга сунуш кылдык. Ушундай эр жигиттерге бир гана ийгилик, алдыга өркүндөп өсөр. Рахмат спорт мейкиндик каналына, ошо байкебизге чоң рахмат. Бардык спортсмендерди ошо кандай кыйынчылык менен ушундай чоң деңгээлге жетерин элдерге көргөзүп тартып атканына ушу спорт мейкиндик каналына чоң рахмат. Өркүндөп өздөрүңүздөр. Эми сени алып келгенден кийин кайра алып кетейин, эми жиркеттик.